Коомдук мамлекеттик телеканалдардан сепаратист Кадыржан Батыровдун качышына убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү жардам берди деген сыяктуу маалыматтар байма-бай берилүүдө. Аны менен катар депутат Өмүрбек Текебаевдин иниси маркум Асылбек Текебаевдин 2010-жылдагы Кадыржан Батыров менен бирге турганда тартылып алынган тасманы жүйө кылып беришкен. Бирок эл өкүлү Өмүрбек Текебаев аталган фото тасманын таржымалына маалымат жыйында айтып берди. Мага ошол күнү, ошол күндөрү иним звонок кылып калды. Атамбаев түштүккө келиптир, Жалал-Абадка дагы келет экен деп. Мен Атамбаевдин түштүккө учуп кетип, Жалал-Абадка бараанын билген эмесмин. Роза Отунбаева да билбейт экен. Башкалар дагы билбейт экен. Телефон кылсам, ошол кезде губернатор болуп жүргөн Бектор Асанов дагы анын бараанын билбейт экен. Анан мен неме кайра звонок кылдым, эч ким билбейт экен, кантип барат? Сен кайдан уктуң десем, Кадыржан Батыров кайтыптыр, мени тосуп ал. Сенден башка ишене турган күч жок, реалдуу. Элиңди жыйна деп, ал өзүнүн университеттин короосуна элди жыйнап, Атамбаевди келет деп күтүп турган экен. Мен айттым, Атамбаев барса бир жаңжал чыгып кетсе, жардам бергендей болгула деп бир топ баланы алып баргыла. Ошол жерде тур. Ар бир болгон нерсени байкагыла деп мен инимди жөнөттүм. Бул ошол Кадыржан Батыров Атамбаев келет деп элин жыйнап турган убакта 18-19 апрелде сакталган сүрөт. Дал ошол күндөрү, тактап айтканда 2010-жылдын 18 апрелинде убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Алмазбек Атамбаевдин Ош шаарынын Борбордук аянтында миң чамалуу адам менен жолуккандыгын Азаттык маалымат кызматы мындайча жазып чыккан. Алмазбек Атамбаев убакыт тардыгын айтып, алигиче тынч элек Жалал-Абад шаарына карай багыт алды. Ошентип жолугушуунун катышуучулары жаңы бийликтин жетекчилери калкты көбүрөөк аралабаса, көйгөйлөр үйүлүп отуруп дагы баш оорутарын губернаторго жана мэрге кулак кагыш кылып тарашты. Акыркы маалыматка караганда утурумдук өкмөт башчысынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев техникалык себептерге байланыштуу Жалал-Абадка жетпестен Ош шаарынан түзөлө Бишкекке учуп кетти. Ошондой эле депутат Өмүрбек Текебаев, өзбек улутунун лидери Кадыржан Батыров ошол күнү Жалал-Абад шаарындагы өзүнүн Элдер достук университетинин алдында элди жыйнап, Алмазбек Атамбаевди күтүп тургандагы тасманы далил кылып көрсөттү. Дали көп саясатчылар, көп рахбарлар келеді. Улубекем şu nuktayı nazardan juda to'g'ri aytdi hozir. Savol berganda o'zingizni inson deb, o'zingizni fuqaro deb turib, sizni huquqingiz buzilayotganini ayting. Endi bu yerda Kадыржан Батыров Атамбаев келет деп айткан жок. Анын келерин аз гана адамдар билген. Чоң адамдар келет деп кора толтура ыйлганып турган. Анткени коопсуздук. 18-19 Жалал-Абадта кооптуу эле бакичилер ал жерде күчөп турган. Атын айтпаганы менен ошол катта рахбарлар келет деп аткан. Мына мен сиздерге ишенимдүү айталам. Атамбаев Жалал-Абадка мен барам. Кадыржан Батыровду адамдарды топтоп кой деген. Эл өкүлүнүн айтымында Кыргызстандын түштүгүндөгү абалды көргөн соң Алмазбек Атамбаев кырдаалды жеке көзөмөлгө алууну белсенет. Бул тууралуу маалымат жыйынында тастыктоочу документтерде көрсөтүлдү. Анан келип абал абдан чатага келди. Мен көрүп келдим деди. Мен көрүп келдим деди. Анан мындай докладный записка жазды. Абал чатак. Түндүктө да чатак, Ош менен Жалал-Абадта да чатак деди. Атайын комиссия түзүш керек деди. Анан ошого мага жетекчи, мени жетекчи кылып койушуңар керек, мен ошол иште өзүм сүйлөшүп, баары менен бүтүрөм деди. Мына Атамбаевдин докладныйында колу турат. Коллегалар менен. Мен сиздерге копиясын таратып берем. Анан ошол Атамбаевдин өтүнүчү менен, анын суранычы менен, эми бул жоопкерчилик эмес, бийликти да суранып атат да. Бүт бар жол мен чечейин депчи. Роли Сахынов тескеме чыгарат, распоряжение. Мынакей тескеме Роли Сахыновдун колу турат, анан виза алаганда бир эле киши кол коюптур. Атамбаев өзү. Бардык бийлик Атамбаевга берилген. Бирок өзү сурап алган жоопкерчиликти бийликте алып пайдалана албады.
Кадыржан Батыров менен сепараттын сүйлөшүүлөрдү да жүргүздү. Абалды курчутту. Аягы жанагындай жаңжал менен бүттү. Ошентип ошол кездеги убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары өлкөдөгү кырдаалды өз колуна алган соң, демек бир топ сүйлөшүүлөрдө Алмазбек Атамбаев аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн. Ал эми убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Эмилбек Каптагаев буга чейин Азаттыкка берген маегинде Кадыржан Батыров менен Алмазбек Атамбаевдин көп жолу жолуккандыгын айткан болсо, сепаратист Кадыржан Батыров Өзбекстандагы Азаттыктен айтылган маалыматты тастыктаган болчу. Менин көз алдымда Кадыржан Батыров менен президент Атамбаевтан көп жолуккан кишини мен көргөн жокмун. Ошол 10-жылы апрель-май айларында Кадыржан Батыров Атамбаев менен абдан тыктыз байланышып көп жолугуп турган. Буга мен күбө катары айтып. Атамбаев менен мунасабаттарыңыз кандай болгон? Juda yaxshi. Prezidenti bilan. Nihoyatda yaxshi. Буга чейин президенттин аппараты Алмазбек Атамбаев 2010-жылы Кадыржан Батыров менен бир эле жолуккандыгын, анда дагы убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын суранычы менен жолуккан деген билдирүү тараткан. Бирок Өмүрбек Текебаев президенттин аппараты тараткан маалыматтын калпын чыгарды. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.